Президент Садыр Жапаров бүгін 3-июнда Япониянын мамлекеттик катчысы тышкы иштер улук вице-министри Киото Цудзини кабыл алды. Жолугушууда саясий диалогду, парламенттер аралык байланыштарды чыңдоо, ошондой эле соода-экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелери талкууланды. Мамлекет башчысы Японияга болгон сапарын жылуу сезим менен эстеп жатканын белгилеп, император Нарухито жана премьер-министр Фумио Кишида менен болгон жолугушуулардын жыйынтыгы өлкөлөр ортосундагы өнөктөштүк мамилелерди мындан ары тереңдетүүгө бекем негиз баса белгиледи. Садыр Жапаров Борбордук Азия плюс Япония диалогунун мамлекет башчыларынын биринчи саммитин өткөрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, диалогдун алкагында аймактык кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө жана өз ара аракеттенүүнүн жаңы иш жүзүндө жүзөгө ашырыла турган формаларын издөөдө негизги ролду ойноого тийиш болгон бул жолугушуунун тарыхый маанисин ырастады. Муну менен катар мамлекет башчысы Япония менен эки тараптуу аракеттенишүүнүн кеңири чөйрөсүндө узак мөөнөттүү кызматташуу Кыргызстан үчүн өзгөчө маанилүү экенин белгилеп, алдыга коюлган максаттарга жана милдеттерге жетишүү үчүн тараптарды көп иштер күтүп турганын кошумчалады. Мамлекеттик катчы Япониянын тышкы иштер улук вице-министри Киото Цудзи өз кезинде кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирип, Борбор Азия плюс Япония диалогунун саммитин өткөрүү аймактын өлкөлөрүнүн көп жактуу өз ара аракеттенүүсүн өнүктүрүүдөгү тарыхый учур болуп калышы керектигин белгиледи. Тышкы иштер улук вице-министри эки өлкөнүн саммитке даярдык көрүүдөгү кызматташтыгын жогору баалап, иш-чараны ийгиликтүү өткөрүү үчүн баардык күч-аракетин жумшоого даяр экенин билдирди. Анын айтымында Япон тарап аймактын туруктуу өнүгүүсүн камсыздаган жана глобалдык маселелерди чечүүчү жаңы кызматташтык демилгелерин көтөрүүгө ниеттенүүдө. Киото Цудзи Япония Кыргызстан менен кызматташууну тереңдетүүнүн алкагында туризмди, адам ресурстарын өнүктүрүүгө, чакан жана орто ишкерликти колдоого багытталган биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну кароого даяр экенин баса белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар бир айыл бир өндүрүм биргелешкен ийгиликтүү долбоорун да талкуулашты. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушту. Парламенттен билдиришкендей, жолугушуу Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйынынын алкагында болуп өттү. Жолугушууга Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин жетекчилери да катышты. Барлашууда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун абалы жана келечеги талкууланып, андагы парламенттердин ролу тууралуу сөз болду. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Жамааттык келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын ишине жогорку баасын берип, жамааттык коопсуздукту камсыздоо багытында кабыл алынып жаткан модельдик актылардын маанилүүлүгүнө токтолду. Эскерте кетсек, бүгүн Алматы шаарында Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын кезектеги жыйындары өтүүдө. Жыйындын алкагында уюмга мүчө мамлекеттердин парламенттер аралык байланышына тиешелүү маселелер талкууланары мерчемделген. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кыргыз-түрк достук ооруканасына барып, оорукананын башкы дарыгери жана Түркиядан трансплантациялоо боюнча окуудан өтүп келген дарыгерлердин бригадасы менен жолугушту. Ведомстводон билдиришкендей, жолугушууда министр кесиптик өнүгүүгө болгон умтулуусу үчүн дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирип, алган билимдерин жана көндүмдөрүн Кыргызстанда иш жүзүндө колдонуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ошондой эле жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз-түрк достук ооруканасында трансплантациялоону өткөрүү пландары жана келечеги талкууланды. Анда түрк адистеринин келиши күтүлүп жатканы айтылды. Министр команданын даярдыгы жана керектүү жабдыктардын абалы тууралуу сурады. Жолугушуунун аягында Алымкадыр Бейшеналиев трансплантация операциясын жүргүзүү үчүн даярдык ишин баштоону тапшырды. Кыргызстанда өкмөттүк акселераторлор программасын жайылтуунун алкагында жалпы 138 үй тибиндеги бала бакчалар ачылды. Билим берүү жана илим министрлигине маалымдашкандай, Бишкек шаарында айрыкча бала бакчалар жана аларды куруу үчүн жер тилкелери жетишсиз жаңы конуштарда үй тибиндеги 43 бала бакча мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүдө. Ошондой эле Ош шаарында жана Ош облусунда 18, Баткен облусунда 12, Нарын облусунда 8, Талас облусунда 8, Чүй облусунда 24, Ысык көлдө 12 жана Жалал Абад облусунда 13 үй тибиндеги бала бакча иштей баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги туруксуз аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Өзгөчө кырдаалдар министрдин Кыргыз гидромет кызматынын маалыматына ылайык 3-июнь күнүнүн экинчи жарымында жана 4-июнда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад, Баткен жана Ысык көл облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги селдин суу каптоонун алдын алуу үчүн арыктарды, суу өтүүчү түтүктөрдү жана дренаждык түйүндөрдү кандай таштандылардан тазалоону сунуштайт.
Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Мунарбек Сейитбек уулу Олимпиада оюндарына жолдомо утуп алды. Таиландда өткөн лицензиялык мелдеште 57 кг салмакта күч сынашкан Мунарбек Сейитбек уулу алгачкы атаандашы италиялык Мишель Балдастини судьялардын бир добуштан берген чечими менен жеңип алды. Ал эми 8-1 финалга чыгуу үчүн беттеште мозамбиктик мушкер Армандо Зигауканы утту. Чейрек финалга чыгуу үчүн болгон мелдеште уругвайлык Лукас Гарсияны артка калтырды. Чейрек финалда Азербайжандын өкүлү Шамил Аскеровду утту. Кыргыз мушкери жарым финалда украиналык Айдер Абдраимовго утулуп калды. Ал эми чечүүчү беттеште Мунарбек Сейитбек уулу Индиянын өкүлү Сайчинди судьялардын бир добуштан берген чечими менен жеңип Олимпиада оюндарына жолдомо алды. Лицензиялык мелдеш Бангкок шаарында 23 майдан 2-июнга чейин болуп өттү. Анда эркектер арасында жалпы 28 лицензия ойнотулуп, Кыргызстандын атынан 6 мушкер күч сынашты. Эскерте кетсек, буга чейин кыргызстандык спортчулар Олимпиада оюндарына катышуу үчүн 13 жолдомо алышкан. Быйыл Олимпиада оюндары 26 июлдан 11 августка чейин Париж шаарында өтөт. Медаль үчүн спорттун 45 түрү боюнча 206 өлкөдөн 10 миңден ашык спортчу күч сынашат. Бүгүн 3-июнга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 9 миллиард 930 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ачык синердик коомунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 570 куб метрди түзсө, сууну керектөө секундасына 400 куб метрди түзүүдө. Өлкөнүн энергетиктери керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине карата окуу жайда келечек муундун хабы борбор ачылды. Ош мамлекеттик университет тарабынан 12 кесиптик лицейдин аймагында бөлүнгөн 500 чарчы метр аянтчага компания тарабынан 500 миллион АКШ долларлык роботехникалар, керектелүүчү жабдуулар алынып келинген. Бул борбор Ош мамлекеттик университети жана Кытайдын Цзянсу Хуэйбо Robotics компаниясы ортосунда ачылды. Бул борбор негизинен Кыргызстандагы жаштарды робототехника жаатында адистерди даярдоо багытында ачылды. Бул жерде мектеп окуучулары, студенттер билим алышат, кыска мөөнөттүк жана бакалавр багытындагы адистер даярдалат. Бул жердеги роботтор болсо негизинен өндүрүштө пайдалануучу роботтор. Студенттер, жаштар, кызыгуучулар жалпы эле бул жерге келип роботторду кантип колдонууну үйрөнүшөт. Борбордун алдында 2024-2025 окуу жылында Ошмонун математика, физика, техника жана информациялык технологиялар институтунун базасында Кытайдагы бир университет менен биргеликте метатроника жана роботтехника адистиги боюнча 1-курска бакалаврга студенттер кабыл алынат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров андан ары алдыңкы бизнес компаниялардын продукцияларынын көргөзмөсүнө катышты. Көргөзмөгө Ош мамлекеттик университетинин бизнес паркынын 39 стартап долбоору, атамекендик 67 бизнес компаниялар жана 10го жакын Өзбекстан, Казакстан, Орусия, Кытай жана Туркиядан келген бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү катышты. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдыгына карата Министрлер кабинетинин төрагасы, билим берүү жана илим министри жана бүт жергиликтүү бийликтин катышуусу менен ушул бизнес форум уюштуруп атабыз. Бул жерге ошол жеке частный бизнес, мамлекеттик органдар бардыгы чет өлкөлүк 200дөн ашуун университеттин өкүлдөрү келип, ушул регионду өнүктүрүү боюнча маселелер талкууланат. Андан кийин кечкурун ошол стадиондо биздин юбилейлик чоң иш-чарабыз менен жыйынтыкталат буюрса. Ош шаарында биринчи жолу бизнестин билим берүү, илим жана мамлекеттик органдардын өз аракеттенүүсү, аймактарды өнүктүрүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү жана жолдор аталышындагы аймактарды туруктуу өнүктүрүүсү эл аралык форуму болуп өттү. Өз сөзүндө Акылбек Жапаров Ош мамлекеттик университети эл аралык рейтингде 4 жылдызга ээ болгондугун белгилеп өттү. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университети 20дан ашык окуу корпустарын университеттин өздүк каражат булагы менен куруп, материалдык техникалык базасын абдан чыңдап алды. Азыр 7 кабаттуу медициналык окуу клиникасын куруп жатат. Мындай демилгелерди мамлекет кош колдоорун билдиребиз. Кечээ бизге университеттин эл аралык QS
Stars рейтинг системасы боюнча Ош мамлекеттик университети 4 жылдызга ээ болгонун айтышты. Мындай 4 жылдызга Кыргызстандан бир гана Кыргыз-Түрк Манас университети кирген. Эми Ош мамлекеттин университети дагы кошулду. Ош мамлекеттик университетинин жааматын 4 жылдызы болушуңуздар менен куттуктайм. Мында аймактардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө таасир этүүчү илимий бизнес коомчулуктун мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын демилгелерин айкалыштыруу маселелери талкууланды. Маареке Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо уюштурулган чоң программадагы шоу, концерт менен жыйынтыкталды. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Эл аралык балдарды коргоо күнүнүн урматына Борбор калаанын Ынтымак паркында Биз биргебиз фестиваль өзгөчө шаңда өттү. Иш-чара шоу программалар, би, андан тышкары бөбөктөргө арналган концерттик программа менен коштолду. Бардыгыңарга таазим кылабыз. Майрамыңар менен кыздар. Чоң рахмат силерге. Здравствуйте, дорогие мои детки, дорогие родители, ассаламу алейкум. Сегодня у нас проходит большой фестиваль. Бүгүнкү фестивалга мүмкүнчүлүгү чектелген 800 бөбөктү чакырдык. Бул майрамга келген бир дагы бөбөк белексиз калбайт. Экинчи жолу өтүп жаткан бул фестивалды жыл сайын өткөрүүнү пландап жатабыз. Эмдиги жылы мындан да масштабтуу кылып, көбүрөөк бөбөктөрдү чакырабыз. Следующий год проведем еще более масштабнее, сможем охватить еще большее количество детишек. Аутизмди жеңебиз фондусунун негиздөөчүсү акыркы 7 жылдан бери аутизм менен жабыркаган бөбөктөр менен иш алып барып келет. Тажрыйбанын негизинде көптөгөн натыйжалуу методикалар иштелип чыккандыгын баса белгилеп, бул чоң ийгилик экендигин айтат. Өзгөчө бөбөктөр да кадимки балдардай эле көп нерсеге татыктуу экендигин баса белгилеп, коом өзгөчө бөбөктөрдү кабыл алса деген тилегин айтып өттү. Это фестиваль впервые в Кыргызстане проходит для деток с инвалидностью. Бул фестиваль биринчи жолу Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген өзгөчө бөбөктөргө арналып өтүүдө. Муну менен биз бирге экенибизди, мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөрүбүз дагы башка балдардай эле көп нерселерге татыктуу экенин көрсөтүп, коом өзгөчө балдарды кабыл алса деген тилекте өткөрүп келебиз. Колдоо көрсөткөн демөөрчүлөргө, өнөктөштөргө, өзгөчө балдардын апаларына өзгөчө ыраазычылык билдирем. Аларга күч-кубат, сабырдуулук тилейм. Биздин фонд 7 жыл мурун түзүлгөн. Аутизм менен жабыркаган балдар менен иш алып барабыз. Тажрыйбанын негизинде көптөгөн натыйжалуу методикалар иштелип чыкты. И огромная, конечно, благодарность и поддержка нашим родителям. Я представляю фонд Жанарто, и мы партнеры. Мен Жанарто фондунун өкүлүмүн. Бул иш-чаранын өнөктөштөрүнүн бирибиз. Биз биргебиз фестивали биримдикте ар кыл уюмдарды, коомдук ишмерлерди, ыктыярчыларды, ишкерлерди, студенттерди бириктирип жатканы кубандырат. Айрыкча мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө бөбөктөргө көңүл бурулуп жатканы кубандырбай койбойт. Объединение бизнеса, объединение артистов, волонтеров. Иш-чаранын алкагында бөбөктөргө таттуулар, суусундуктар, баалуу белектер таркатылды. Сегодня было очень классно. Мен бул иш-чарага бөбөгүмдү алып келгем. Бүгүнкү күн абдан сонун өтүүдө. Абдан көп белектерди беришти. Уюштуруучуларга ыраазычылык билдирем. Өзгөчө бөбөктөргө көбүрөөк жардам берүүлөрүнө көп мүмкүнчүлүктөрдү каалайм. Чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирем. От всего сердца благодарю их. Спасибо большое. Şu birinci gün жаш балдар майрам менен балдарды айланып келдик паркка. Иш-чаранын жүрүшү жакшы, подаркаларды беришти. Альбом